Келечек кооперативи Бишкек жана Ош шаарында өз кардарларын кабыл алууда. Кооператив ар бир жарандын турак жайлуу болушуна мүмкүнчүлүк түзүп берет. Жер үй жана батир сатып алуу үчүн каржылык жеңил шарттарын кеңири караган. Үстөк пайызы жок 10 жылга бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү коюлуп, социалдык багытта ишмердүүлүгүн жүргүзүүдө. Келечек кооперативинин түштүк аймагындагы кеңсеси Ош шаарында расмий ачылып, жарандарды тейлөөдө. Турак жай долбоорунун каладагы эң алгачкы кардары Ырыспы Жолуева болгон. Ырыспы айым эл катары каладан үй алууну мерчемдеп жүргөн. Кооператив боюнча маалымат алган соң ишеним артып баштапкы 25%-ын төлөгөн. Шаардын кичи районунан 2 бөлмөлүү батирде 1 миллион 600 миң сомго алган. Кооператив социалдык багытта көмөктөшүп 10 жылга бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгүн берген. Айына 12 миң сом төлөм жүргүзөт. 6 ай дешкен, бирок 6 айга жетпеди. 3 айда келди. Мен өзүм үй издеп көп жүрүп кыйналып калдым. Мен үй алганыма уже мына көп болуп калды. Уже 3-чү взносун төлөп атам. Бишкектен эмес, Оштон алдым. Оштон алганда биринчи клиент мен болдум. Абдан жакшы. Ким үйгө муктаж болсо, келип алсаңыздар болот. Өтө жакшы шарттары туру келди. Ошондо мен 1 миллион 600 миңдик немеге жазылганмын. Айына 12 миң сомдон төлөйм. Өзүмө дагы выгодный, мындай жашаганыма дагы выгодный. Эгерде кызымды квартирага киргизип койсом, ошол 12 миңден төлөгөн взносту мен квартиранын пулуна гана берип коймокмун. Келечек кооперативи 1,5 жыл аралыгында 140тан ашуун жаранды Бишкек жана Ош шаарынан ак өргөлүү кылган. Калктын турак жайлуу болушуна көмөк көрсөтүп, жер үй, батирлерди алууда атайын үстөксүз каражаттар менен камсыздап келет. Кезекке туруу тыкыр көзөмөлгө алынып, баштапкы сумманы төккөн өлчөмүнө каралбай тургандыгы белгиленди. Келечек кооператив менен келечекке бир кадам кылыңыздар деген ойду айта кетет элем. Себеби бизде шарттарыбыз дагы өтө жөнөкөй. Биздин өзүбүздүн карапайым элге туура келе турган шарттар. Баштапкы баягы суммасы бар. Мисалы, первоначальный взнос деп коет, 25%-ын алдын ала төлөсө, биздин кооператив 75%-ин акчалай 1 жылдан 10 жылга чейин камсыздап беребиз да. Пайызы жок, бөлүп төлөөгө мүмкүнчүлүк түзүп берип жатабыз. Кооператив турак жайлардын документтерин юридикалык тастыктоодон өздөрү өткөрөт. Кызыл китеп үй алган кардарлардын өзүнүн гана намына жазылып, социалдык багыттагы долбоор ишеним гана баракчасын алат. Мамлекеттик ипотека саясатынын ыңгайлуу программа калк капчыгына туура келерин ар бир кардар айтат. Ал 2 миллиондун 75%-ы бул 1,5 миллион акча болот. 1,5 миллион акчаны сизге беребиз дагы. И анан ошол 1,5 миллион акчаны сизге 10 жылга бөлүп коебуз. 10 жылга бөлүп койгондо 10 жылда 120 ай бар. 120га бөлөбүз ошол сумманы. Ал 12.500 негиз туура келет. И 12.500га ар бир айына биздин акчабыз иштеткени үчүн 2 миң сомдон услуга кошуп төлөйт. Бул содержание компания деп коет. Бул 2 миң сом аркылуу биздин компания жашайт. Ошол 2 миң сом кошуп төлөгөндө 14.500 айына туура келип калат ар бир адамга. Ошо менен 10 жыл бою төлөсөңүздөр болот. Ошо 10 жыл бою төлөгөндөн кийин котуласыздар. Жерди мамлекеттен 50 жылга арендага алып, ал жашыл китеп менен алып туруп үйдү куруп коюп атышат. Ал үйдү алып бере албайбыз. Эксплуатациядан өтүш керек. Ал 50 жылдан кийин ал үй сноска кетип калат. Анткени карапайым эл кайрадан үйсүз калып кетет. Биз аны үй алып бере албайбыз. Шарттары жеңил, арзан жана сапаттуу турак жайлуу болууну самаган жарандар Келечек турак жай кооперативине кайрылса болот. Бишкек жана Ош шаарындагы кеңселери ар дайым ачык. Байланыш телефондору экранда көрсөтүлгөн. Абдумалик Базарбаев, Элеман Акбаев, Ош ТВ.